Бул иш-чара абдан маанилүү болуп, 25 жылдан бери өлкөбүздөгү ишканалардын сапаттуу иш алып баруусуна, атаандаштыкка түрткү берип, мыкты салтка айланып келатат. Акыркы 3 жылдан бери өлкө экономикасында туруктуу өсүш болуп жатат. Ички дүң продукт 1,5 триллион сомдон ашты. Өсүү темпи жыл сайын бизде 9%-дан кем болбой атат. Экспорт дагы бизде өсүп атат, 15%-дан жогору болуп атат. Бул мамлекет тарабынан бизнеске ыңгайлуу шарттар түзүлүп, колдоо болуп жатканын далилдейт. Мындай иштер инвестиция тартууга жана экономикабыздын туруктуу өсүшүнө мүмкүнчүлүк түзүп келет. 2024-жылы 102 жаңы өнөр жай ишканасы ишке берилди. Ал эми 2025-жылы дагы 128 жаңы ишкана ачылат деп күтүлүүдө. Жыйынтыгы менен жаңы жумуш орундары түзүлүп, аймактарды өнүктүрүүгө чоң салым болот. Бүгүнкү күндө сандан сапатка өтүү зарыл. Мамлекет тарабынан акыркы жылдары ишканалар сунушталган продукция менен кызматтардын сапатына өзгөчө көңүл буруп жатат. Продукция терең кайра иштетүү жана эл аралык стандартка шайкеш келтирүү абдан маанилүү жана мезгилдин талабы. Бул багытта сапат сыйлыгы өзгөчө мааниге ээ. Кыргыз Республикасынын сапат сыйлыгы бул сапат жаатындагы эң жогорку улуттук наам. Бул сыйлык мыкты жетишкендиктерди, тынымсыз эмгекти таанып, мамлекет тарабынан чоң урмат менен тапшырылат. Ардактуу сыйлык ээлери, сиздерди чын жүрөктөн куттуктайм. Бул күн сиздерге жаңы жеңиштердин башаты болсун, ишиңиздерге ийгилик.